Мен ашы кичинемден эле алектенем. Анткени энелери силгери жалаң ушундай кыргыз оокаттар менен боз үйдүн баары бүт кыргыз кылып жапчу, жазачу да. Анан бул азыр эшип атканым топостун жүнүнө кылынан эшип атам. Үзүк туурдуктун жээги оң анан сол деп. Ошо унутта калган кыргыз эмелери да, ата энелерибиздин эмгектери. Ошо кичинемден эле ошо энемдер менен кошо жүрүп эле үйрөнүп алгам. Азыр ушу менен үйлөнүп багып атам бала чакамды дегендей. Бул азыр жээк. Боз үйдүн үзүгүнө, туурдугуна жээк кылат да, мына мондай оң анан сол кылып таңдайлаштырып, эшек, оң эшик анан сол эшик деп коет мына. Кадимкидей эле жээк, оң сол кылып. Заказ алам, конечно, заказ алам, ошон үчүн анан акча табылып балабатат, бычак багылып атат да. Бул азыркы жасап аткан топостун кылы. Негизинен койдун кылчуктуу жүнүнөн да иштешет. Эми ал акынын өзүнүн талибине жараша. Эчкинин тыбыттуу жүнү да аябай бышык болот да. Анткени жаанда мынтип кирип кетет. Жаан чачында шама боз үйдү бекең барма учурбайт. Бышык болот. Ошо койдун кылчуктуу жүнүнөн, тайдын кылынан, жал куйругунан жумшак. Ошолордон жасата. Бастырган аркандарды, бел курчу аркандарды, үзүк туурдуктун боолорун, ук боолор мына мондай. Болор мына мондай. Боз үйдүн башына жараша заказ алам. Заказ кылып, эшип берем. Түйгөнгө чейинкиси мындай болот мына бул. Азыр бул топостун жүнү даяр боло элек. Муну кылды мынтип тытып даярдайбыз кадимкидей эле. Жок, жуулбайт да. Жуулбайт, чыбашы менен жасайт. Мына мынтип тытып туруп анан муну кадимкидей түйдек жасайбыз. Мынтип жасап эле тыштап көбөйтүп алабыз да муну. Негизи топостуку сулуу да болот. Мына мондай капкара жылтырап. Ушул жагымдуу болот да. Мен өзүмө да ушул жагат эшкеним. Анан түшүк азыраак. Эчкинин тыбытын аны сабап, тытып, ага көбүрөөк эмгекти талап кылат. Элдеген жакшы да көпчүлүк азыр эми мурункудай болбой кайра кыргыз эмелерге көбүрөөк басым жасап калбадыкпы? Айыл ичи деле заказ берет, өзгөчө жазында тоого көчө турган болушкандарында заказ берип, укпо, кырчоолорду заказ берип жасатат. Өзүм да кийиз жасап, мага даяр керек десе, түндүк жабууларын жасап берем, даяры. Иттен эш берем. Мына мондай укполор бар мондай. Жалаң эле кара десе, карадан кылып берем мондай кылып. Жок, мага аралаш десе, мынтип коос кылып жасап берем. Ар ким талибине жараша заказ берет, ошондой жасайм. Чылбырлар бар. Буну даярдап койгом, бул даярлатына тартып алат да. Бул арканы негизи эшип, чыйратып даярдап койгом да, буну сразу эле тагынып алат, байланып алат. Бар кыл аркандан. Эми ал кыл арканы мынтип кулаштайт да. 12, 16 боз үйдүн башына жараша, 75, 85 башка жараша кулаштап эшип берем. Бул болсо чылбыр даярдалган. Мен сатып алам. Сатып албасам, ошо мен жасап бергенден ашкандарын деле алып кетпей иштеп таштап кетип, кулаштап сатабыз. Мында жээкисине кымбатыраак чыгып калат, анткени түшү көбүрөөк да, оң анан сол эшилип атпайбы? Түшү көбүрөөк болот, анан аркандар арза болот. Алар оңоюраак болот да, бир эле оң эшилет. Мына азыр могул эшкеним сол болбоду мына.